Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисте айткан, сахих хадис: "Ла юриданна мумридун ала мусиххин." Оорутуучу адам, оорулуу адам ден соолуктуу адамдын үстүнө кирбесин деген. Оорулуу адам ден соолуктуу адамдын үстүнө кирбесин. Бунун мисалын мындай түшүнөбүз да. Кээ бир хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла адва." Оору жугуу деген жок. Оору жукпайт деген. Төөгө жукту десе, биринчи төөгө каяктан жукту, алга каяктан келип жугуп келди деп, оору жукпайт деген маанини айткан хадистер бар. Биз азыр айтып жаткан хадистердин бардыгында оору жугат дегендин мааниси чыгып атат. Туурабы? Эми бул экөөнүн кандай төп келтиребиз десе, уламалар айтат, Такый Усмани Саптын китебинен окуган элек, ал киши айтат, бунун мисалыны жеңил эле түшүндүргөндө кара булуттун келген сыяктуу. Капкара булут келсе, жаан жааштын себеби келди. Бирок булут келсе эле сөзсүз жаан жай бербейт. Булуттун өзүндө андай кудурет жок жаан жаадыра турган. Аллах кааламайынча жаан жаабайт. Оору жукпайт дегендин мааниси, ооруга себеп боло турган бактерия, вирус бар. Бирок өз затында, өзүнүн күчү, таасири, кудурети менен эле башка адамдарды оорутуп кое бербейт деген мааниде айткан. Себеби пайгамбарыбыз адамдар Кудайды унутуп, көзгө көрүнгөн нерселерден болот деген ширкке түшүп калган учурда келген болчу. Адамдар оорутат деп түшүнөт эле. Оору өлтүрөт деп түшүнөт эле. Алланын тагдыры, Алланын каалоосу деген нерсеге ишенимдери жок болчу. Ошол ишенимди ширктен чыгарыш үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Ла адва." Оору жукпайт дегендин мааниси, оору өздөн өзү эле өзүнүн заты менен эле бирөөгө оору пайда кыла бербейт. Мисалы бир адам коронавирус болуп ооруп калды. 5 адам менен учурашты. Анын ичинен бирөө ооруду, 4 ооруган жок. Эгерде оору эле пайда кыла бергенде 5 тең ооруп калыш керек болчу. Аллахтын каалоосу менен гана болот. Өз затында эле болбойт деген мааниде пайгамбар оору жукпайт деген. Бирок вирус барбы, бактерия барбы, кандай эле кара булут келген сыяктуу оорунун жугушунун себеби келди да. Андан этияттык кылыш керек. Оору жугат деп туруп ыктымал этияттыктын жолун айтканы, болду андан этияттык кылыш керек, сактаныш керек. Маска ки деди, маска кийиш керек. Колумду жуу деп атабы, колду жууш керек. Чыкпа дедиби, чыкпаш керек. Качпа дедиби, качпаш керек. Кирбе дедиби, кирбеш керек. Бул адамдын акылынын талабы. Адамдын акылынын талабы болуп эсептелет.